Рахмат, Кыргызстан фракциясы Дастанбек Жумабеков. Мен Эльвира Жыргалбековна сурай берет элем. Көңүл буруп коесузбу? Эльвира Жыргалбековна, айтсаңыз, бүгүнкү күндө биздин мамлекет өзгөчө кырдаал режиминде турабызбы же бүтүп эле? Ошо жооп берсеңиз. Бүгүнкү күндө ЧС режими. ЧС режиминде тура айтасыз. Биз муну кабыл алганбыз. Анан тактоо иретинде жана тойганалар жөнүндө сөздөр болуп кетти, сизге суроо берди да. Анан сиз ошол ЧСтин алдында өкмөт кабыл алынган укуктук ченемдик актыларды таанышып чыктыңыз да. Туурабы? Сурооңузду бериңиз. Таанышып чыктыңыз беле? Эми бүгүнкү кырдаал боюнча маалымат бар. Анда сиз айтып кеттиңиз, жана тойганалар жөнүндө эмне кылабыз дегенде суроо берсе, сиз айттыңыз, бир диалогко келиш керек дедиңиз да. Мен түшүнбөй калдым. Мыйзам иштеш керекпи же диалог иштеш керекпи? Бул жерде мындай болуп атат. Мыйзамды киргизгенибиз менен чектөөлөр региондор боюнча бар. Бирок бир күндө бир жолу бизде штаб өтүп атат коронавируска каршы күрөшүү боюнча. Ошону мен жетектеп жатам. Ал жерде региондорду жетекчилерин чогултсак, анан өзгөчө соцблок боюнча зам губернаторлор менен сүйлөшүп атабыз да. Сүйлөшүп жатсак, мындай маалымат келип жатат. Биз 3000 сом ошол штрафты салып коюп атабыз. Жарым саат өтпөй эле кайра эле бир күндө ошол жерге 5 жолу барып атып деле мындай неме учурлар болуп калып атат да. Мыйзам иштегени менен штрафтар чектетпей жатат. Сөздүн ачыгы ошол. Анда штрафты көтөргөнгө аракет көрбөйсүздөр, бизге алып келбейсиздерби? Мен ойлойм, иштебеген тойканалар эгер доходтору жок болсо, анан олчогон штрафтарды салганда ортодо деген коррупция маселеси көтөрүлүп калып атат да. Анда түшүнүп турганда болсо, тойканага уруксат бербейсиздерби? Ошол маселеси каралып жатат. Эгер толук кандуу режимдерди сактайм деген, мисалы, спортивный ассоциациялар келип атышат да. Сиздер бир жак тараптуу болуңуздар. Же уруксат берип, алардан тийиштүү налогторду чогултуп, жумуш менен камсыз кылыңыздар, же болбосо таптакыр эгерде коронавирус менен, пандемия менен күрөшөбүз деп иш жасасаңыздар, анда таптакыр мыйзам менен чектеп коюңуздар. Ошондо гана мыйзам иштейт. Жарым жылдан бери ошол штрафтарды салып жатышат. Жарым жылдан бери күрөшүп жатабыз деген сөз болуп атат да. Буга чейин деле парламенттен биз окуп жаттык го. Бирок штрафтар менен бир жеринде штраф болсо, базарлар толук кандуу иштеп жатса, чоң ири ишканалар, чоң ири торговый центрлер иштеп жатса, ортодо деген эл арасында сөз чыгып атат да. Эмнеге бирине уруксат берилип атат, бирине жок? Ошол үчүн уруксат бериңиздер да анда. Ошол маселени азыр ар бир мекеме боюнча алгоритмдер каралып, штрафтар кайра каралып жатат. Эльвира Жыргалбекова, мен ошол үчүн сизден сурадым. Жанагы мыйзамдын алдында өкмөт ченемдик укук актылар иштеп чыккан. Ошол жака өзгөртүү киргизип туруп, анда тойканага да уруксат бериңиздер. Мына ошол үчүн сурадым. Ошондо бардык нерсе мыйзамдуу болот деген ойду айткым келет. Экинчи суроом. Сиз мына Facebook баракчасын жакшы колдоносуз, Twitterди жакшы колдоносуз, маалыматтарды берип турабыз. Ошол жерге сурамжылоо иретинде сиз бир элге кайрылыпсыз да, айрыкча ата-энелерге. Мектеп ачылсынбы же бүгүнкү күндө жабык турсунбу деген сурамжылоо жүргүзүптүр. Ушуга кандай жооп бересиз? Кандай ниетте ушундай сурамжылоону элдеги жүргүздүңүз? Бул жерде мамлекетибиздин башкы эпидемиологу отурат, Нурболот Төлөшевич. Аны менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Анан билим берүү министри да отурат. Талкуулар болуп жатат да. Алыскы региондордо, инфекция жок жерде, катталбаган учурларда вирус, мындай тоолуу аймактарда ата-энелер кайрылып жатат да. Бизде мындай транспорт жүрбөйт. Балдарыбыз мындай кичи мектептер, ошого уруксат бериңиздер деп, ошол маселеси каралып жатат. Жалпы элдин маанайын эми баарыңыздар эл өкүлү катары бизден талап кыласыздар, ачык болгула, доступный болгула деп. Ошол эле сурамжылоо, жөн эле элдин пикирин дополнительно маалымат катары билип, бирок негизги бул жерде эпидемиолог, саламаттык сактоо министри жана билим берүү министри болот. Эми Эльвира Жыргалбековна, туура, бирок эртең кырдаал күчөп, ошо балдар ооруп калса, сиз элге мындай элге арта койбойсуз да, өзүңөр күнөөлүүсүңөр депчи. Бул жерде сиздер мамлекет, өкмөт, жоопкерчилик сиздердин мойнуңуздарда болот. Андай сурамжылоо туура эмес деп ойлойм. Сиздердин колуңуздарда болгондон кийин, алгоритм сиздерде болгондон кийин, протокол сиздердин колуңуздарда болгондон кийин чечимди сиздер кабыл аласыздар. Мектеп ачылыш керекпи
же иштебеш керекпи деген чечим сиздердин колуңуздарда болуш керек. Бул референдум эмес, мындай мыйзамга кандай көз карашыңар деген сурамчылоо болбош керек андай. Сиздер бардык нерсеге бүгүнкү күндө болуп аткан COVID-19 күрөшүү өкмөттүн өзүнүн колунда жоопкерчилик. А элге шылтап коюу кийин чыгып кетүү мааниде элден сурамчылоо жүргүзгөн бул моралдыкта өзүңүз айтып жүргөндөй укуктукта талаада жол бербейт Элвира Жаргалбековна. Ошону тактап беретинде айтып коеюн деген. Үчүнчү акыркы суроом айтып коеюн. Маалыматыңыздарды уктук. Жакшы маалымат бердиңиздер. Мынча оорукана дайын, дары дармек дайын. Бирок эртең дагы күчөп кетсе, мына июль айында аябай күчөбөдү. Пандемияга айланып көптөгөн биздин жарандарыбыз көз жумуп кетти, маркумдар. Бирок сиздерде так маалымат болгон жок, эртең кандай күрөшөсүздөр? Же ооруй берсин, больницага жаткызып, дарылап чыгарып жиберебиз деген эле маалымат болду да. Эмне шактар жасалыш керек? Эмне кадамдар жасалат өкмөт тарабынан? Мына ушундай маалыматты берсеңиз, анан Элвира Жаргалбековна сураныч, жана сиз берген маалымат аягына чейин укпай калдык. Талант Турманович бизге таркатып